Саламатсыздарбы? Кыргыз-Өзбек университетинин Кесиптик колледжинин Маалыматтык технологиялар, энергетика жана транспорт бирикмесинин окутуучусу Эгембердиева Жылдыз Сыраждиновна англис тили адистигиндеги 1-курсунун студенттерине информатика сабагынан мультимедиалык технологиялар деген темадагы практикалык видео сабагымды тартуулайм. Төмөндө сабактын максаты жана күтүлүүчү натыйжалар көрсөтүлдү. Билим берүүчүлүк. Студенттер мультимедиа түшүнүгү жана колдонуу чөйрөлөрү боюнча теориялык, практикалык билимдерге ээ болуу. Өнүктүрүүчүлүк түрдүү мультимедиалар жана мультимедиалык файлдарды иштетүүнү жасоону үйрөнө алат. Тарбия берүүчүлүк түзүлүштөрдү жана маалыматтарды практикада иштетүү маданиятын үйрөнөт. Урматтуу студенттер, сабакты баштаардан мурда биз информатика сабагы боюнча алгачкы билимдерибизди текшерип алабыз. Интернеттин экинчи аталышы, экинчи имарат ичиндеги тармактык байланышка эмнени колдонушат, үчүнчү бир университеттин ичиндеги тармакты эмне деп атайбыз, төртүнчү кандай антивирустук программаларды билесиңер, бешинчи бир мамлекет ичиндеги тармактын аталышын тап, алтынчы модем деген эмне. Кана эмесе студенттер, бир аз убакытка ойлонобуз. Мен ойлойм, бул тапшырма силер үчүн кыйынчылык деле жаратпайт. Ошондой эле ар бирибизге өз алдынча ойлонууга, изденүүгө шарт түзүлөт. Анда баарыбыз текшерип алабыз. Биринчи суроонун жообу глобалдык тармак. Экинчи суроонун жообу кабелдерди жана хаптар. Үчүнчү суроонун жообу локалдык тармак. Төртүнчү суроонун жообу Нот 32, Доктор Веб, Аваст, Касперский. Бешинчи суроонун жообу регионалдык тармак. Алтынчы суроонун жообу техникалык жабдык. Мультимедиа термини англис тилинен мульти көп, медиа маалымат каражаттары деген сөзүнөн алынып, көп маалымат каражаттары деп которулат. Мультимедиа бул экранда маалыматты, текстти же графиканы үн жана кыймыл менен бириктирүүнү камсыз кылуучу атайын программалык жабдык. Андан ары сабагыбызды улайбыз. Мультимедиа бизнесте, өнөр жайда, оюн-соок жана билим берүүдө улам маанилүү орунду ээлеп келүүдө. Мультимедиа колдонмолорунда текст, график, аудио, видео жана маалыматтардын башка каражаттары аралаш пайдаланылат. Теле көрсөтүүдө сунуш кылынган гана берүүлөр көрсөтүлөт. Мультимедиа колдонмолорунун көпчүлүгү болсо интерактивдүү аткарылат. Башкача айтканда, колдонуучу керектүү материалды өзү тандайт жана көрүү тартибин аныктайт. Мультимедиа текст, түз, график, анимация, аудио жана видеонун ичинен экиден кем эмес элементтин текшерилген көрсөтүүлөрдүн же колдонмолордун программдык жабдыктарына мультимедианын тиешеси болот. Мультимедиа колдонмолору интерактивдүү мультимедиа болуп эсептелет. Интерактивдүү мультимедиа интерактивдүүлүгү жогору болгон мультимедиа колдонмолору кандайдыр бир маселени аяктоо үчүн материалдар арасында темпке жараша ылдамдыкты камсыз кылат жана ал иш кантип аткарылып жаткандыгы тууралуу кабарлап турат. Текст мультимедиа колдонмолорунун көпчүлүгүнүн негизги түзүүчүсү болуп текст эсептелет. Мультимедиа колдонмолору негизги маалыматты көрсөтүү үчүн кадимки текстти эле колдонбостон, маалыматты белгилөө жана түшүндүрүү максатында бир катар тексттик аспаптарды да пайда кылат. Мисалы, айрым сөздөр же фразалардын асты сызылышы, шрифттердин өлчөмү же тиби өзгөртүлүшү, экрандагы тексттердин түрдүү блокторунда түрдүү түстөр пайда болушу мүмкүн. Мультимедиа колдонулуштарында тексттин түсүн эффективдүү пайдалануу менен көрсөтүү уюштурулат. Мультимедиа колдонулуштары
текстик менюга негизделген баскычтар менен кандайдыр бир предметтеги маалыматтарды тез көрсөтүү үчүн дагы пайдаланылат. Интерактивдүү байланыштар мультимедиа колдонмолору менен өз ара аракеттер, чычкан же башка орунду башкаруучу түзүлүштү колдонуп гипербайланыш деп аталган. Интерактивдүү байланышты пайдалануу менен аткарылат. Бул гипербайланыштар интернетте гипербайланышка өтө окшош иштейт жана ал ысык сөз деген ат менен белгилүү. Мультимедиа колдонмолору ошондой эле гипермедиа деп аталган байланышты да камтыйт. Анда график, анимация жана башкалар пайда болот. Гипербайланыш маалыматтарга тез жетүүгө мүмкүндүк берет. Ысык сөздү басуу менен ага байланышкан маалыматтар чыгарылат. Графиктик сүрөттөлүштөр кыймылдабаган сүрөт же фото сүрөттөр графиктик сүрөттөлүштөр болуп эсептелет. Графиктик деген термин кыймылдабаган сүрөттөлүштөр үчүн пайдаланылат. Мультимедиа колдонмолорунда пайдаланылган график башка жол менен алынат. Атап айтканда, темалар боюнча жыйналган сүрөттөрдү сатып алат. Графиктерди көрсөтүү жана мультимедиа блокторунун көпчүлүгү графикти түзүү аспаптары менен камсыз болушат. Эгерде мультимедиа колдонмолору үчүн фото сүрөт алынса, анда сканер пайдаланылып, фото сүрөт сандык түргө өзгөртүлөт. Сандык камера же CD-ромдо жыйналган фото сүрөттөрдү сатып алып пайдаланат. Мультимедианын маанилүү багыттарына графиктик оюндар кирет. Телекино жана көрсөтмөлүү журналдар, мисалы, көпчүлүк үчүн маалыматтардын орчундуу булагы болуп саналат. Компьютер чөйрөсүндөгү графиктин мааниси Windows'дагы колдонуу үчүн үн графиктик интерфейси графиктик терезелерди кеңири колдонуп турат. Анимация термини кыймылдоочу графиктик сүрөттөлүштөр менен байланышкан. Анимация негизги графиктик сүрөттөлүштүн жөнөкөй кыймылынан өтө деталдуу сүрөттөлүштөрдүн комплекстүү кыймылына чейинки татаал процесстерге ээ. Мультимедиа колдонмолорунда анимация, текст жана графикке караганда маалыматты чыгарып көрсөтөт. Autodesk, Animator сыяктуу коммерциялык программ пакеттери өтө деталдуу жана жогорку деңгээлдеги анимацияны түзүүгө мүмкүндүк берет. Аудио деп түзүлүштө угузуу үчүн кандайдыр бир калыпта сандык түрдө сакталган үн эсептелет. Мультимедиа колдонмолорунда пайдаланылган үн ар кандай жолдор менен алынат. Үндөр сандык түрдө микрофон, CD-ROM, радио же башка түзүлүштөрдүн жардамы менен компьютерде орнотулган жабдуулар аркылуу жиберилет. Мультимедиа колдонмолорунда анимация үн менен коштолот жана башка методдор менен аткарууга мүмкүн болбогон айлана чөйрөнү байланыштырган аудио маалыматтар менен камсыз кылынат. Видео азыркы учурда мультимедиа колдонмолорунда видео менен байланышуусу улам көбөйүүдө. Видео ылдамдыгы секундасына 15-тен 30га чейин фото сүрөт кадрын көрсөтөт жана кыймылдын пайда болушун камсыз кылат. Видеону мультимедиа колдонмолорунда пайдалануу үчүн программалык жабдыктардын жардамы менен видео сигналын өндүрүп алып көрсөтүү керек. Мультимедиа негизинен эки түргө бөлүнөт: сызыктуу түрү, сызыктуу эмес түрү. Сызыктуу түрүндө эгер биз кандайдыр бир аракет кылып мультимедиага жараша, мисалы, азыркы сабакта жазып аралашканым жана ошондой эле түз эфир жүрүп жаткан учурда өзүбүз чогуу аралашканыбыз сызыктуу түрү болуп эсептелет. Ал эми биз аралашпаган нерселер, мисалы, кино, видео аткарылып жаткан, буга чейин запись болуп даяр болгон нерселер сызыктуу эмес түрүнө кирет. Студенттер мультимедиалык технологиялар күндөлүк турмушта ар бир жерде колдонобуз. Албетте, билим берүүдө, техникада, өнөр жайда,
илимий изилдөөлөрдө, медицинада, курулуш тармагында, реклама жана башка тармактарда, мындан сырткары армияда жана аскер кызматында да көп колдонулат. Анда симулянт программаларынын бири баарыбызга белгилүү болгон. Балдар оюн-зоок жайларда 3D, 4D, 5D бул жерде адам олтуруп кадимкидей экрандын жардамында самолетту учуп жаткандай абалда олтурганын көрүп жатасыңар. Бир эле убакытта самолеттун оң жана сол жака бурулганын, ошондой эле өйдө ылдый болоорун экран аркылуу чагылдырып көрсөтүп берет. Ал эми бул жерде болсо жердин масштабын, жердин структурасын, кандай нефть казган компанияны көрсөтүп турат. Мына балдар, мультимедианы колдонуу азыркы учурдун талабы болуп эсептелет. Мындан азыркы заманбап технологияда салынган үй ичинде бул аял өзүнүн ашканасында кир жуугуч машинанын баскычтарын басып эле коюу менен бир нече функциялардын аткарылышына экран аркылуу буйрук берип жатат. Ошондой эле ооруну аныктоодо жана медицинаны окутуп үйрөтүүдө да колдонулган аппараттар. Мына бул жерде дарыгерлер кадимкидей эле техниканын жардамында адамды операция кылып жатышат. Мультимедианын өндүрүмү бул ар түрдүү маалыматтарды камтыган документтер, буларды жасап жана көрүүгө, угууга колдонулган атайын техникалык каражаттардан алган жыйынтык. Мультимедиалык өндүрүмдүн мисалдары: электрондук энциклопедиялар, электрондук китептер, справочниктер, окутуучу программалар, компьютердик симуляторлор, кыймыл-аракеттин моделдери, географиялык карталар, компьютердик презентациялар мультимедианын өндүрүшүнө кирет. Маалыматтарды чагылдырып берүүнүн түрлөрү: статистикалык, жандуу, мультимедиалык, видео презентациялар, 3D презентация. Ал эми азыр мен маалыматты чагылдырып берүүнүн силерге видео презентация түрүн айтып жатам. Аткарылышына карай маркетинг тарап, билим берүү тарап, илимий тараптар деп аткарылат. Төмөндө мен силерге Google Chrome программалары аркылуу жүктөлүп алынган сүрөттөрдү жана видеолорду сунуштайм. Экранда көрүнүп турган сүрөттөрдү эмнени туюндуруп турарын номерлери боюнча жазып толтургула. Анда баарыбыз аракет кылабыз. Мисалы, көрдүңөрбү студенттер, биз бул көнүгүүлөрдү аткаруу менен практикада мультимедианын ишке ашканына сабак учурунда да күбө болдук. Демек, студенттер, азыркы учурда дистанттык окууда түрдүү программа жана платформалар менен жасалып жаткан видео сабактар үн коштолуп, сүрөттөр, анимациялар, түстүү жана кыймылдуу тексттер менен даярдалып сунушталууда. Мына ошол сабактардын баары мультимедиалык технологиялар каражаттары менен кооздолуп даярдалат. Эми студенттер тапшырмаларды жазып алгыла. Графиктик сүрөттөлүштөр, анимация, видео, үн, симулянт деген эмне? Жоопторду AVN85, Google Classroom жана электрондук дарегиме жөнөткүлө.